Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, жетештер. Кыргызстан биримдиги коомунун төрагасы, кыргыз диаспорасы Екатеринбург шаарындагы Свердловский область боюнча мен Ахматов Талайбек Өмүрзакович бүгүн жетештерге кайрылып кетүүнү чечтим. Урматтуу жетештер, 5 күндүн ичинде биздин 3 жараныбыз кыргыздар бул дүйнөдөн кайтыш болду. Бир карындашыбыз 1975 жылкы, эки инибиз кыргыздын жигиттери жаш. Бирөөсү 75 жылкы, экинчиси 1973 жылкы. Бул жигиттерди мен өзүм көрүп, билип жүргөм. Аябай ыймандуу, акылдуу, өтө жакшы балдар эле. Үй бүлөлөрү, тууган уруктары, балдары үй бүлөсү менен өздөрү ушундай тартиптүү балдар эле. Өтүп кеткен бар жошу биздин туугандарыбызга, эки жигитке, карындашыбызга, тууган уруктарына, бар жогуна, үй бүлөсүнө көңүл айтабыз. Жаткан жерлери жайла болсун, топурагы турку болсун. Биз эмне кылабыз, эми бул тагдыр экен. Куран окуп, эстеп жүрөлү. Ушу биздин жетештерди. Мен эми себеби бул азыр Свердловский область боюнча статистика коронавирус 6381 адам ооруп катталыптыр. Күндөн күнгө өсүп атат. Биринчи орунда железнодорожный район, Сатровка боюнча, экинчи Орджоникидский район. Екатеринбург шаарында, Уралбаш. Урматтуу туугандар, жетештер, мен силерден суранып кетет элем. Топтолуп алып, ашып, пикникке чыгып, шашлык организовать этип, волейбол ойноп, футбол ойноп, туулган күндөрдү белгилеп, кудай өткөрөм деп, элди топтоп, ушунун бар жону урматтуу туугандар, токтотойлу. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп, жаман көрбөңүздөр. Биз жакшы болсун деп айтабыз. Эгерде андай ой болгондо, ушуну эч ким айтпайт эле. Бар жогу ушуга чакырып атат. Азыр коронавирус болтуруп, самоизоляция, ушундай оору, эпидемия болгону күндөн күнгө көбөйүп аткан себебинен ошого эрежени сактап, бири-бирибиз менен учурашканда деле башыбызды тийгизип, колубузду бербей эле коелу. Масканы тагып, перчатканы кийип, эрежени сактайлы. Ар бир адам өзү ойлош керек. Бала чакасын, үй бүлөсүн, аялын, тууган уруктарын, досторун. Эгерде кимне ким ооруса, урматтуу туугандар, жетештер, көңүл бургула дагы айтып коеюн. Кайра звонить этип сурабайын. 03-түн алып телефондон чакырыңыздар скоройду. Температура башка нерсе болсо скоройду чакыргыла, текшергиле. Майлы скорой апарсын, анан сиздер ойлобоңуздар. Азыр чакырсам паспортум просроченный эле, немеси бүттү. Регистрация просроченный эле, же болсо медицинский полисим жок деп. Андай ой болбош керек. Указ Путиндин указы боюнча 15-июнга чейин территорияда Россия боюнча иностранный граждандар 15-июнга чейин без регистрация жүргөнгө уруксат берилген.
Депортация удворения эч ким кыла албайт, протокол составлять эте албайт. Эгер составлять этсе, сотрудник полициялар бул мыйзамсыз болот. Анан кимдин паспорттору срогу өтүп кетсе, ушул жылдын 2020-жылдын декабрына чейин жүрсө боло берет. Себеби Кыргызстанда ошондой токтом чыкты. И Россияга булар кабар берип, эки мамлекеттин ортосунда ушундай чечим болот. Ошон үчүн паспорт алат элем, протетиш керек дегенде ошо биздин Кыргызстандын өкмөтү ошондой токтом кабыл алды. Ошону айтып коеюн. Жадагы эгер ооруп калганыңызда да ошо айтып атам го, мына биздин врачтар бар, кайрылсаңар ошолор деле совет берет. Ооругандан кийин айтып атат, поликлиника, больницага, башка жерлерге барбагыла деп атат. Үйүңөрдө жатып алып туруп, телефон менен нөлүштү чакыргыла. Консулствого эгер мындай зарыл иш болсо, барбай эле коюңуздарчы. Консулствого деле телефондон эле чечсе болот. Бизге деле телефон аркылуу кайрылыңыздар. Колубуздан келишинче жардам берип атабыз, жардам беребиз. Кимде ким ушул оору жок экен, андай мындай деп өткөндөрдөн болду. Провокациялар группаларда бул жалган. Силер кече мен больницага, моргко, поликлиника барганда ошо биздин жигиттер өтүп кеткен жерлерге барып, кандай ошондо ишенесиң, көрүп турупчу. Ишенесиң. Аябай көп. Кече бир эле больницага барсак 596 адам жатат экен. Ал жерде биздин жарандырган бар. Ошо жарандардын ичинен бир биздин жердешибиз бар, жаш бала, аябай азыр оор абалда, көрсөң ыйлайсың, үйлөнө элек бала, аябай жаш. Ушундай факттарды мен силерге көргөн, көзүм менен көргөндө айтып жатам. Анан эгер ооруп калсаңар, жанагы дежурный медсестра, дежурный врачтар бар бизде, на Санкт-Петербургка жактачы. Ошолорду чакыртып, капельница укол койдуруп таблетка ичпегиле. Алар медсестра болгондон кийин санитарион акча алышка. Туруп, анын диплому барбы жокпу эч ким билбейт. Акча алышка. А силер санитарион силер чыгарган адамдар кичине болсо да акчаны эконом кылам деп. Ошондон ушу чыгып атат. Врач жазып бербесе, диагнозду койбосо, рецепт жазбаса, кандай укол, кайсы капельница сайыш керек, эмнени кош керек, кайсы таблетка ич. Билип билбей эле келип алып эле укол коюп туруп, анан капельницаны коюп атпайбы? Ошолорго мен чыгарып кетем, ошо медсестраларды. Этият болуңуздар. Ойной койгула. Адамдын тагдыры мененчи. Ушундай, урматтуу туугандар. Ушуга айтып деп кайрылып кетейин дедим эле. Коркпой 03-кө звонить бергиле. Эгер 03 скорый помощь келиштен температура башка не болуп туруп отказ кылса, температура особенно алар сурайт, температура барбы? Болсо кандай болгон деп айтыш керек. Эгер келбей калса, ошондо Следственный комитетке анда биз беребиз. Кайрылабыз. Скорый чыкырды, келбей койду. Температура сатылган. Биринчи барыңыздар ойлойлу. Бала чаканы, үй бүлөнү, аялың, досторуң, туугандарың бар. Ошолорго жугузбайлы, этият болойлу. Перчатка кийгиле, масканы тагынгыла, бири-бириңе колуңарды берип учашпай коюңуздар, башыңарды менен сүзүшпөй койгула. Ошондой привычка. Биз тартипти сактайлы, арак ичпегиле, день рождения кылмагыла деп айтып эле келет атабыз мынандары. Ошондой акыбалда мына биздин духовный лидер Кудус молдо канча жолу айтып насаят айтты. Нышанбай молдобуз канча жолу чогулган жерлерде насаят айтат. Ушуларга кичине көңүл буруп, кандай болот экен ушуларга кичине көңүл буруп угушубуз керек. Жана Хусмидин деген биздин мына илими бар. Канча жолу айтты ушундай насааттардычы. Ушуларды кичине ошолорду угушубуз керек. Булар илими бар адамдар. Илими бар ошол жагынанчы. Илими жоктор эми кетип калган. Илими барлар бул жерде азыр. Ошон үчүн биз айтканды, айткан адамдын оозу жаман,
ыйлаганды көзү жаман дебей, жаман көрбөңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Биз баарыбыз жакшылыкка чакырып атабыз. Ынтымакта, биримдикте болойлу. Ушу эрежени сактайлы. Саламат болуңуздар.